кирүү деген динде барбы? Бар. Кирне кирет. Бул кирне кирүү деген көз тийүүнүн кичинекей бир бөлүкчөлөрү бул. Көз тийүүнүн ичинде. Көз тийүүнүн ичинде кичинекей бөлүкчөсү. Кирне киргенде адамдын эле кирнеси кирбейт, айвандардын кирнеси да кирет. Канаттуулардын да кирнеси кирет. Ошон үчүн билсеңиздер керек, тага жеп атканда сөрүдө, тияк бияктарда ит-бит, мышык-сышык келип калса, кичине нанды сындырып да, тияка деп. Алардын сууга кирип калат. Мен бир китепте окугам, айвандардын канаттуулары сууга кирет. Ошолордун көзүнчө тамак жебейбиз, ачка калып бияктан жей бере турган болсоң, сууга кирет. Курсагын тогузуш керек аларды да. Ошон үчүн иншалла кээде адамдардын кирне кирип калат, мындай бирөөнүн көзү тийип калат, тем салыш керек. Хижаб кийгенде бир эле кабат кийим керекпи? Же эки кабат көйнөк кийиш керекпи? Шартпы? Же эми ал мындай да либас деген өзү, хижаб деген кийим адамдын денесин жаба турган болсун. Просвечивать этилип, көрүлө турган болсо ал кийим эмес. Пайгамбарыбыз бекер айткан эмес. Рубба касият арият дейт. Кээ бир ушундай кийинген аялдар болот, алар жылаңач болот дейт. Ал кандай? Ошол материалынан, кийимдин материалынан денеси көрүнүп турат да, ал кийим эмес. Эки кабат кийсе деле денеси көрүнүп турса, ал кийим эмес. Бир эле кабат кийсе деле, бирок денеси көрүнбөсө, мына кийим. Сатыр деп ошону айтат. Жапканды. Өзгөчө мүчөлөр, аял кишинин өзгөчө ошо мүчөлөрү билинбей турган болуш керек. Менин 1,5 жаш балам бар. Анын боюмда 1 айлык бар эле. Баламды эмизе берсем болобу? 2 жашка чейин же чыгарышым керекпи? 1,5 жаш. Чыгарсаңар деле болот, бирок мындай да, өзү баланын акысы 2 жыл сүт эме турган. Валвалида юрди'на ауладахунна хауляйни камилайни. Энелер балдарын эмизиш керек 2 жыл толуп. Эгерде бала өзү эмгиси келбей калса, анда мейли, анда эч кандай күнөө. Эмигенди каалап атса дагы, эгерде эне эмизбей койсо, анда күнөө болуп калат. Энеден эгерде сүт чыкпай калса, анда бөлөк маселе. Бирок көбүнчө боюнда болуп калгандан кийин сүт бузулат. Дагы бала өзү эмгиси келбей калат. Акырын чыгарса болот. Күйөөмдү кантип иманга, динге чакырам? Жалган сүйлөйт, мага кол көтөрөт, зина кылат, астагфируллах. Бардыгы күнөө, жалган сүйлөгөнү да, кол көтөргөнү, зинасы дагы. Аны сизде сабырдуулук менен, жакшы мүнөз менен сөзсүз үйдө диний китепти окуңуздар, чогуу даватка чыгып келиңиздер, мечитке жөнөтүңүз, дават көзүнчө жөнөтүңүз, алымдар сабактарына катышсын, үйдө таалим кылгыла, аракет кылыңыз. Ороза айдагы кармай албай калган карыз орун күндөрү тутуп жатканда, Шаввал айындагы 6 күндүк орозо чогуу ниет кылып тутса болобу? Буга сиздерге мен жооп бергем, чогуу болбойт. Биринчи каза, андан кийин нафил. Күйөөсү аракеш болсо, аялы намаз окуп, Аллахтан корксо, көп азап көрсөтсө күйөөсү, сооп жазылабы сабыр кылганы үчүн дейт. Албетте. Ушундай аялдарга рахмат, ушундай аялдарга таазим. Үй бүлөнү таштап, талкалабай, дагы ушундай арак ичип атса дагы, субханалла, азап көрсөтүп атса дагы, сабыр кылып, ошону күйөөнү күйөө кылып, ал күйөөсү тиги акмактай. Тооба кыл деп ичкен адам эми адамдан чыгып айванга өтө баштайт да. Өзүн билбей калат, өзүн унутуп калат. Бардыгына зыян, өзүнө, ден соолугуна, чөйрөсүнө, үй бүлөсүнө зыян. Алла таалам товфик берсин. Бирок аны эптеп динге алып келгенге аракет кылыңыз, дуа кыла бериңиз, сабыр кылыңыз. Өтө улуу сооп аласыз. Биз медреседе талабабыз. Хайз учурунда Кур'ан китепти бирөө ачып берсе, окуса болобу? Жок, болбойт. Хайз учурунда биздин мазхаб боюнча Кур'анды кармаса да болбойт, окуса да болбойт, бирөө ачып берсе да окуса да окулбайт. Зикр дуаларды макул. Исраилдин Палестинага кылган кылмышына кандай дуа кылсак туура болот? Жаман дуа кылсак периштелер да бизге өзүңө да ошондой болсуң деп дуа кылып коебу деп ойлойм. Периштелер да ооба, бирөөгө дуа кылсаң, сага дагы, бирок ал жерде валака митледалик, сенин пайдаңа. Бул тескери дуага эмес бул. Сиз бирөөгө жакшылык дуа кылсаңыз, периште, Алла Таала бир периштени дайындап коет, сизге дуа кылат ал периште, сизге да ошондой жакшылык болсун деп дуа кылат.
Ал эми мына залымдарга дуа кылганда, мисалы биз атабай туруп, я Алла деп ошо залымдарга деп дуа кылса болот. Биринчи мына бүгүнкү күндөгү ошол сиз айтып аткандарга азыр маселе боюнча хидаяттын дуасын кылыңыз. Я Алла, буларга хидаят бер, иман бер, туура түшүнүк бер депчи, бардыгы сенин колуңда деп. Эгерде булардын тагдырында хидаят жок болсо, анда сен талкалаган буларды деп элечи. Ошо залымдарды, ошо зулумдук кылган себебинен, мусулмандарга кол көтөрүп кыйнап аткан себебинен өзүңө ташта деп өзүңө калтырып талкалаган. Ушундай дуа кылса болот. Азыркы мезгилде көпчүлүк жаштардын турмушка жеңил карашып, кичине эле кыйынчылыкка чыдабай, аталык жоопкерчиликти сезбей, телефон аркылуу бир талак деп жазгандар көбөйдү. СМС аркылуу жазган бир талак өтөбү, түшөбү? Түшөт. Бир талак жазып жатса өтөт дагы, түшөт дагы. Бирок туура айтасыз. Ошон үчүн эмне үчүн ушулардын себеби? Булар ошо динсиздиктен. Динсиздиктен бул жерде мындай деп түшүнөлү да, иман алсыраганда сабырдуулук жоголо баштайт. Кечиримдүүлүк жоголо баштайт. Дүйнөнү көз карап эле кете берет. Ар кандай кыздарга, ар кандай балдары менен сүйлөшөт, ар кандай кыздар менен сүйлөшөт. Үйдө келишпестиктер болот. Ажырашууга себеп болот. Мынакей. Ошо такыбалык болбосо, жакшы кулк мүнөз болбосо, сабырдуулук болбосо, диний китептер үйдө окулбаса, диний сөздү, насааттарды, үгүттөрдү укпаса, окубаса, ушундай болот да анан. Ошон үчүн туура айтасыз, иншалла. Ошон үчүн биз дайыма айтабыз, үйлөнүүдөн мурда үйлөнүүнүн илими фарз болуп эсептелет туугандар. Вакыт болду. Вакыт барбы? Ассаламу алейкум. Тойлордогу чогултмай пул топтогону, пулга, долларга, этке жыгып жатышат. Ушуга кандай карайсыз? Алтынга жана башка бычышса болобу? Мындай да, бул эч кандай шарт эмес. Бирөө жамандыкка мынча акчадан топтойбуз, жакшылыкка мынчадан топтойбуз, мынага мынча беребиз дегеничи. Кийин бунун эмне үчүн шариятыбыз муну милдеттендирген эмес? Аркасында жамандык бар. Бүгүн көрүп атабыз. Ошол аркылуу туугандар, достор катташпай, урушуп, болор болбогон дүйнөгө. Мен сага мынаны алып бардым эле, сен мага мына алып келген жоксуң депчи. Алып барбай эле койбойсуң аны. Алып барсаң Алланын ыраазычылыгы үчүн алып бар. Жакшылык кылсаң Алланын ыраазычылыгы үчүн. Милдеттүү кылбай эле туугандар. Достору, кошуналары, классташтары, курсташтары айырмасы жок. Шарият милдеттенбеген, милдет койбогон нерсени эмне үчүн милдет кылабыз? Албетте, эгерде бирөөгө карыз берсеңиз же мамиле кылсаңар, ошол убакта алтынга кычып койсоңор болот. Себеп дегенде азыр инфляция ылдыйбөдө болуп акча туруксуз болуп аткандыктан алтынга кычып койсо болот мисалы. Ал жакшы эле. Ал бирок мамиледе, алды бердиде, карыз ала берсилерде, атак мындай немелерде бул эч кандай зарыл эмес. Аял киши үйүндө отурганы жакшы деп айтылган. Медресеге барып дарс алса болобу? Же үйүндө отурганы жакшыбы? Жок, алыш керек. Бул жерде мындай да, аял киши зарылчылыкка жараша эшикке чыкканга укугу бар. Жөн делечи. Албетте иншалла пардасын, намахрамды эске алыш керек. Ата сабак алыш үчүн бул өтө чоң зарылчылык. Өзүнүн илими ахирет үчүн. Сиздерден сураныш, мусулманга гусулдун парыздыгы, зарылдыгы, ошондой эле анын пайда зыяны, тырнакка лак боюнун койгондун пайдасыздыгы туурасында айтып кетсеңиздер. Элдер көбүнчө муну түшүнбөй атат. Туугандар, мына лактар барбы? Даратка да, гусулга да өтпөйт булар. Демек, дарат гусул өтпөй калса, андан кийин намаз деле болбой калат. Ошон үчүн чыгарат туралы мен билбейм азыр. Бесцветныйын коебу, светныйын коебу, Алла Таалам берген тырмак ошол эң чырайлуу тырмактан. Алла берген каш барбы? Ошол эң чырайлуу каш ошол. Алла берген, бизге, сизге ыраазы болуп берген өң барбы? Андан жакшы өң жок өзү. Андай тутуш жок. Аны да бир шишитип, да мындай кылып, чоң кылып, өдө кылып, бир баракат кылып, эмне кыласың аны? Алладан өткөн чырайлуу жаратуучу барбы? Бүгүн да сабактан өттүк го. Ватадаруна ахсанал халиқин. Эң чырайлуу жаратуучу Алла бар. Азыр биз канча оңдой турган болсок да. Ошон үчүн айтар элем, иншалла, буларды неме кылбаңыздар. Өзгөчө чачка, анан кийин колдогу лактарга аял кишилер көңүл бургула. Кайсы ошол боёктон, чачтын боёгуна суу өтпөсө болду. Гусул таарат өтпөйт. Ошон үчүн иншалла аны суу өтө турган болсо, хана жана башка алардын өзүнүн немелери бар экен. Өтө турган, өтпөй тургандар. Ошону эске аласыздар.
жараткан Алла Таала баарыбызга амал кылышка товфик берсин. Алла Таалам эл жүзүнө жакшылыктарды берип, оору сыркоолордон узак кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи.